Кыргызстандын туңгуч муфтийи Кимсанбай Ажы Абдрахманов каза болду. Туңгуч муфтий Кимсанбай Ажы Абдрахмановдун кыскача өмүр таржымалы. Кимсанбай Ажы Абдрахманов 1940 жылдын 10 июлунда Өзбекстандын Фергана облусундагы, Кыргызстандын Баткен шаарынан 15 километр алыстагы Жанабат айылында жергиликтүү кыргыз үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Ал 1957 жылда орто мектепти аяктап, 1959 жылы Өзбекстандын Бухара шаарындагы Мири Араб Ислам медресесине окууга кирген. 1962-1966 жылдарда Советтик биримдигинин Иракы чыгышында аскердик деңиз флотунда кызмат өтүп, аскерден кайткан соң Мири Араб Ислам медресесиндеги окуусун улантып, 1971 жылда ийгиликтүү бүтүргөн. 1971-1976 жылдарда Ташкенттеги Борбордук Азия жана Казакстан мусулмандарынын диний башкармалыгында Советтик чыгыштын мусулмандары журналынын редакциясында адабий кызматкер болуп эмгектенген. 1976-1980 жылдары ал Иорданиянын борбору Йордан Үрдүн шаарындагы Үрдүн мамлекеттик университетинин шарият факультетинде окуп, аны ийгиликтүү бүтүрүп, Иорданиянын падышасынын колунан ислам шариятынын адиси деген дипломду алган. 1980-1982 жылдары Советтик чыгыштын мусулмандары журналынын редакциясында журналдын араб тили жана өзбек тили вариантынын редактору болуп иштеген. 1982-1986 жылдары Кимсанбай Ажы Бухара шаарындагы Мири Араб Ислам медресесинин директору болуп иштейт. 1987-1989 жылдары Борбордук Азия жана Казакстан мусулмандарынын диний башкармалыгынын фатва бөлүмүндө эмгектенип, 1990 жылдын мартынан 1992 жылдын сентябрына чейин Кыргызстан мусулмандарынын казыятынын төрагасы казы болуп кызматын кылат. 1992 жылдын август айынын аягында Кыргызстан мусулмандарынын биринчи курултайы болуп, эгемендүү Кыргызстан мусулмандарынын диний башкармасын түзүп, анын төрагасы муфтий кылып Кимсанбай Ажы Абдрахмановду дайындайт. Муфтий Кимсанбай Ажы 1990 жылдын сентябрында Бишкек шаарында Кыргызстандагы туңгуч ислам медресесин ачты. Бул медресени 1993 жылы Ислам институтуна айлантып, окуу программаларында жогору даражага көтөрүп, ага Азирети Али наамын берди. Ушул жылы Кимсанбай Ажынын демилгеси менен Кыргызстандын облусунда да ислам медреселери ачылып иштей баштады. 1991 жылы Кимсанбай Ажы баш болгон биринчи жолу 450 киши Кыргызстандан Саудия Аравиясына ажылыкка барышты. Ушул жылы муфтий Кимсанбай Ажынын демилгеси менен Даргин улуттары жашай турган айылда ислам медресеси жана Курани Каримди жаттоо ишин багыттаган Каарлар медресеси ачылып, иштей баштады. Муфтий Кимсанбай Ажы Эмираттагы белгилүү шейхтердин бири менен сүйлөшүп, Бишкек шаарындагы жаңы стилдеги борбор мечитин куруп берүүгө жардам сурап, ал курган борбордук мечит 1995 жылдын октябрь айында бүткөрүлдү. Азыркы күндөрдө да ал мечит борбордук мечит наамында кызмат кылып келүүдө. 1994 жылы Азирети муфтий Кимсанбай Ажынын аракети менен Саудиядагы Ислам банкы борбордук мечитин жанындагы чоң имаратты сатып алып берди. 1996 жылы Кимсанбай Ажы Кыргызстан мусулмандарынын диний башкармасын жана Азирети Умар институтунун учурдагы Гоголь 59 дарегиндеги имаратка көчүрүп киргизди. Азыркы мезгилде дагы дал ошол имаратта диний башкармалыгы жана Кыргызстан Ислам университети иштеп жатат. Азирети муфтий Кимсанбай Ажынын аракеттери менен 1990 жылга чейинки Кыргызстандагы 36 мечиттин саны 1000ден ашты. Азирети Умар Ислам институтунда Мисирден келген араб мугалимдери араб тилинен сабак бере баштады. 1996 жылдан декабрында Кимсанбай Ажы Кыргызстандын муфтий кызматынан алгачкы жолу бошоду.
Ал эми 2000 жылдын 2003 жылдын сентябрына чейин Кимсенбай ажы экинчи жолу Кыргызстандын мусулмандарынын муфтийи болуп кызмат кылды. 2004-2007 жылдары Кимсенбай ажы Бишкек шаарындагы Махмуд Кашкари мечитиндеги имам хатип болуп иштеди. 2008 жылдын апрелинен баштап Бишкек шаарындагы жаңы курулган Мусахан Төрө мечитинде имам хатип, башкы имам болуп үзүрлүү кызмат өтөгөн.